Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги үстүбүздөгү жылдын 20 майына карата Оренбург-Бишкек маршруту боюнча чартердик каттамды аткаруунун уюштуруу маселесин иштеп чыкты. Бул авиа каттам Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасын аткарууда жетишилген эки өлкөнүн жарандарын өз ара колдоо жөнүндө Россия жана Кыргызстандын тышкы саясаттык сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашты. Бул авиа каттамга отургузуу учурунда кош бойлуу аялдарга, улгайган адамдарга, жаш балдары бар ата-энелерге жана Россиянын медициналык мекемелеринде дарылануудан өткөргөндөргө артыкчылык берилет. Кыргызстанга келгенден кийин бардык жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн байкоого, обсервацияга жайгаштырылат. Чет мамлекеттерде, анын ичинде Россияда жүргөн Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча иштер туруктуу негизде улантылат деп билдирет республикалык штаб. Ассаламу алейкумдар. Кече Баткенде чек арада чыр чыгыптыр. Анан бир нерсе эске келип атат да. Биз сүйлөп жүрөбүз го мына Красноярский Кызылжар болгон экен, Байкал Байкөл болгон экен, Сибирь деген Шибер болгон экен, биздин жерлер болгон экен да. Кокон да биздин жер болгон экен, Анжан да биздин жер болгон экен деп сүйлөп жүрөбүз. Эгерде бүгүнкү күндө дагы Баткендеги окуяга жакшы карабасак, дагы бир кайсы бир жылдардан кийин Баткен дагы биздин жер болгон экен, биздин ата бабалар жашаган экен деп сүйлөп кала электе жакшы бир көңүл бөлүп ушул жагын жакшы жакка чечип койсо, биздин аткан элдер жакшы болот эле. Акрам Камбаралиевич, аракетти кылып атасыздар, бирок биздин кошуналар мына тажиктер көмбү санда биз чечкиндүү казандарга карайлы. Товар оборот бир жылга болгону мына 2019 жыл 27 миллион доллар. Анын 18% гана Тажикстанга мына импорт. 82% бизден кирет экен. Мындайча айтканда биздин жардамыбыз да аларга. Аны түшүнбөсө менин сунушум, давайте анда чечкиндүү кадамдарга барайлы, толук жабайлы границаны. Жабап көрөйлү, сүйлөшүүлөр бүткүчө, 1 жылбы, 6 айбы, 2 жылбы, эми шылтоону айта бербей, конкреттүү кадамга барышыбыз керек, Мухаммед Калдыбекович. Же биз мындай Тажикстандан бир нерсе күтүп атабызбы? Же бир нерсебиз токтоп калабы бүгүнкү күндө? Акрам Камбаралиевич, сиз эми жакшы билесиз, эми бизге алар түшүнбөй атса, кошуналар. Эл да тажап бүттү да уже. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса, бара алабызбы ошол жолго биз? Урматтуу Тамылдык Апарович, барабыз. Андай маселе боюнча эгерде мындай жыйынтык чыгып, эртең ошо көз менен кайра ошол келе турган болсо, ага барышыбыз керек, барабыз ага. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, бул экономикалык рычагтын убактысы биз өткөрүп бердик. Буну ачык айтышыбыз керек.
Бул баягы азыр Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы алака жакшы болуп, азыр 16 чегара өткөрмө пункту иштеп атат. Бул мезгилге чейин бир дагы бир адам эмес, бир техника эмес, бир дагы мындай мал жандыктарын өткөзбөй, бирок 2017 жылы, 18 жылы баягы алардын анча-мынча өзгөрүү менен ушул жолго барышты. Бизге бүгүнкү күндө экономикалык ырчактан албетте сиз айткандай 82% Согди областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде Кайрагач постуна, өзүңүз билесиз, Кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Алар өздөрү дагы бизге кат берген, мына коронавируска байланыштуу биз мындайча айтканда толук кандуу жаап, азыркы учурда 2 айдын ичинде арка зонасы, Лейлектин ошол батыш тараптагы кыймыл аракет толук кандуу контрабанданы мындай минимизация кылдырдык. Бул жерде дагы баягы цифралар бар. Азыр биз бир гана ошо тамо бажыга бул мезгилге чейин боло элек болчу. Азыр ушу Кайрагач посту аркылуу ошол жашылча жемиштер бажы төлөмдөрүн төлөп, азыр 4,5 миллион сомго чейин төлөнүп келет. Бир сом ал жерден төлөнчү эмес. Азыр эми буюрса бул маселени баягы биз тособуз, 2 ай, 1 жыл тоскондон кийин, эгер Өзбекстан менен булардын алакасы жакшы болгон болсо, биз кийин өзүңүз билесиз, ошол жердеги биздин жарандарыбыздын дагы кандайдыр бир чек аралаш соода саттыктын эсебинен оокат кылып атат. Биз ошол жагындагы мындай рискти мындай карап атабыз. Азыр бир посту жапканга барабыз, бирок кызыл белди толук жапканга эми ал менин оюмча эл аралык келишимдер менен бар. Буну биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен карашыбыз керек. Азыр тажик тарап переговорга келбей койду деп айтсак туура эмес болот. Себеби мен акыркы бир переговор жүргүзгөндө бир 2 участокты чечкенге бардык. Бул мезгилге чейин чечиле элек болчу. Эми кийинки переговорго дагы 3-4 участокты биз даярдап уже даяр болчубуз. Бирок жогоруда белгилегендей жолугушуу мындай бир жылып кетти да. Мына бир 2-3 жолугушуудан кийин мен толук кандуу дагы эгер жыйынтыкка чыкпаган болсо баягы дагы бир жолдорун издейбиз. Бүгүнкү күндө мен оюмча экономикалык ырчакты биз колдонуу менен аларга зыян келтиребиз деген менен көбүрөөк биз өлкөбүз ошол жерде жарандар зыян келип калышы ыктымал. Бирок азыркы айткан бир пост боюнча бир маселени карап атабыз. Акрам Камбаралович, мен аларга зыян келтирүү эмес, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү колдонуп атабыз. Экономикалык абал эмес, стратегиялык жерлер да бар. Бул жол Кытай менен жабайлы, сууду жабайлы, токту бүт нерсе бар да. Эгерде 30 жылдан бери биз шултоо болгондой эле болуп атат, эл да ишенбей калып атат. Деп айтканда токтотуп туруп, бардык карым-катнаш токтотуп туруп, ошого барышыбыз керек да. Күндө чиремден чыгып атат, биз карым-катнаш болуп атат. Эми күч органдары да бул жерде отурасыңар. Сөзүн ачык, контрабанданы бир күндө жаап койсоңор болот. Эми мен машине бир чычкан беле, же бир адам беле машинелеп кирип кетип атат. Бир күндө аны тосту. Бияктан өзүңөрдүн жоокерлериңер каза болуп атса, башка райондон өзүңөр туруп алып туруп, башка эмеге мүмкүнчүлүк берип атасыңар да. Ошон үчүн бир чечкиндүү биз кадамдарга барышыбыз керек. Биздин корпус жакшырып жатты эле, бир биздикилер чыкпайсыңар деп согуп баштады мына. Туганда карагыла, муларды алып кетпейби милициячы? Жибербейби наряд дополнительный? Карагыла уже, мы уже боимся, блин. Кызылкай шаарына кире берген жол. Бул жолдун курулганына 1 жыл болуп болбой, мына азыркы абалы ушул.
кайрадан жол куруучулар жамап атат. Эмне үчүн сапаттуу жол курулбайт? Мамлекеттик эмне үчүн ушул жол куруучуларга чара көрбөйт? Мына бул жагы жол куруп качан Кыргызстанда жакшы жолго жетишер экенбиз. Минтранста жалаң жемкорлор отурары анык. Элдин убалы урат силерди. Жемкорлор. Бул жол Баткен областына кеткен караван. Кызылкыя менен караван айыл менен Кызылкая шаарынын ортосундагы жол. Өзүңүздөр билесиздер, бул жол курулуп бүткөнүнө 1 жыл боло элек. Мына уже жараксыз абалга келип кайрадан оңдоп атат. Мына жол куруучулар оңдоп атышат. Көрүп коюңуздар. Качан бизге Минтранс сапаттуу жолду курар экен? Качан бул жемкорлук токтойт? Көрүп атасыздар. Мына Баткен областына кеткен жол. 1 жыл болгон жок. Бул жолдор жаңы курулганына. Жемкорлук биздин өлкөбүздө качан тыйылар экен? Мына Кызылкая шаарына кире берген жол. 1 жыл болгон жок ушул жолдордун курулганына. Кызылкая шаарынын кире бериши. Караван менен Кызылкая шаарынын ортосу. Эмне үчүн укук коргоо органдары чара көрбөйт? Жол курулуп бүткөнүнө 1 жыл болбой абал ушул. Кызылкая шаарына көздөй баратабыз. Жолдорубуз абал ушул. Бул жакта жол курулуп бүтө элек. Жол курулуп бүтө элек. 1 жыл боло элек. Жолдорубуздун абалы кештүү. Чоң баласы антип койгон болсо, кичинекей баласы тураметирээк түшүнсө, ошону апа чоң баланын сөзүн кичинекей балага перевод кылат. Балам, акаң мындай деп айтты, сен капа болбогула мага. Же болбосо үкасынын сөзүн акасына перевод кылат. Балам, үкаң мынтип айтты, сен капа болбо, ал мындай деп эле айтты, эч жамандык ойлогон жок деп ага перевод кылат. Апа бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин балдар переводсуз калат дагы. Бир ата, бир энеден төрөлгөн, бир тилде сүйлөгөн балдар, бир туугандар билим бири түшүнбөй калышат. Акасынын тили үкасы түшүнбөйт, үкасынын тилин эжеси түшүнбөйт, эжесинин тилин сиңдиси түшүнбөйт. Бардыгынан айтат, кайран апам болгондо биздин башыбызды бириктирип, биздин сөзүбүздү бири-бирибизге перевод кылып, бири-бирибизди терскери каратпастан башыбызды бириктирип турчу экен кайран апам дейт. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.